Исфана шаарынын жаштары өнүгүүгө карай буга шарт түзүлүп, жаштар борбору ачылды. Япония өкмөтүнүн каржылоосунда Бириккен Улуттар Уюмун өнүктүрүү программасы менен жаштар иштери боюнча агенттиги заманбап имарат куруп, керектүү электрондук жабдыктар, эмеректер менен камсыздап берди. Биз эми жаштар борбору ачылгандан андан эле кубанычтабыз. Бул биздин Кыргызстаныбызды өнүгүшүнө чоң эле салым кошуп берет. Анткени мен чоңойсом бизнесмен болом. Анткени бул үчүн мен жаштар борборунда көп эле окуп, мүмкүнчүлүк жаратышка ишенем. 2021-жыл техниканын заманы болгондуктан программист болууну каалайм. Жана бул жерде өтө көп мүмкүнчүлүктөр бар экен. Китеп окууга да кызыгам. Көптөгөн китептерди көрдүм, жаңы китептерди. Ошолор боюнча өтө кубанычтуу сезимдер да, бул айтып бере албайсың. Борбор активисттери Исфана шаарынын жаштарына англис, орус тилдери жана СММ адистигин өздөштүрүү сабактарын үйрөтүүнү башташат. Ошондой эле компьютердик курстар менен кошо алдыда интеллектуалдык оюндар уюштурулмакчы. Андан сырткары азыр Исфана шаарында долбоор жазуу боюнча жаштарга биз окуу курсу уюштурайык деген планыбыз бар. Себеби алар өз долбоорун жазып, иштеп чыгып, аткарышсын. Алгачкы курстарды биз акысыз тартипте уюштурабыз. Алар келип, үйрөнүп, өз билимдерин колдонушат. Натыйжаны көргөндөн кийин, албетте, курстар аягында акылуу болот. Жаштар борбору өзүн камсыз кылат. Долбоордун алкагында Кыргызстан боюнча жалпы 10 жаштар борбору негизделди. Борбор үчүн айрым курулуш объекттери кайрадан ремонттолуп, кээ бир аймактарда жаңы имарат салынды. Негизгиси бул борборлор жаштардын биргеликте өнүгүүсүнө, жергиликтүү бийлик органдары менен кызматташып, өз аймактарындагы экономикалык, социалдык маселелерди чечүүгө жетишилди. Я очень рада, что мы на это выделили около 300. Мен кубанычтамын, себеби биз 306 000 АКШ долларына жакын каражат жумшоо менен жаштардын артыкчылыктуу пландарына жол ачып жатканыбыз үчүн жана эң маанилүүсү жергиликтүү бийлик органдарын өнүктүрүү аракетине кызыктарлыгын көрдүк. Себеби бул долбоордун аткарылышына жергиликтүү казыналардан кошумча колдоо көрсөтүлдү. Мына бүгүн жыйынтыктоочу учурга келдик. Биз жаштардын жана жергиликтүү район акимдери, шаар башчыларынын кубанычтан көздөрү жанып турганын көрүүдөбүз. Жана чынында эле кызматташуу ийгиликтүү ишке ашты. На самом деле, вот это взаимодействие, сотрудничество, диалог, он происходит. Долбоордун жүрүшүндө 4000ден ашуун жаштар бизнес баштоо, чыр-чатактарды алдын алуу, жергиликтүү өнүгүү боюнча акысыз билим алышты. Анын негизинде жаштардын чакан бизнес баштоо пландары колдоого алынып, аймактарда иш менен камсыз болуу маселеси жакшыра баштады. Долбоордун алкагында биз 60тан ашуун жаштардын бизнес долбоорлорун колдодук. Ошонун ичинде бүгүнкү күндө биз 225 жумуш ордун түзүүгө жетиштик жалпысынан. Өтө белгилеп кетчү шаар бул Исфана шаары, өтө активдүү, жергиликтүү бийлик, жергиликтүү жаштар өтө жигердүү, активдүү катышып, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп атат. Бүгүнкү күндө азыр байкасаңыздар, долбоорлор да көп алышты бул шаардан, жумуш ордулар да көп түзүлдү. Ошол пробондон окуудан өтүп, анан грант алып, ушундай спорт шаймандарынын саткан магазин ачтык. Магазин ачканыбызга 2 жыл болду. Азыркы учурда жакшы ийгиликтүү иштеп жатат. Буюрса мунун дагы кеңейтип, элге жакшы кызмат кылганга аракет кылып, пландардан даярдап атабыз. Буга чейин дагы аймактарда жаштар борборлору негизделип, бирок көпчүлүгү каржылоо жоктугунан кайра эле ишин токтоткон. Ошондуктан жаңы түзүлгөн 10 борбордун жумушун турукташтыруу жергиликтүү казыналардын эсебинен жүргүзүлө турган болууда. Биз азыр Талас областы, Жалал Абад областы, Ош областынан бери ачып келатабыз. Ар бир жергиликтүү бийлик менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз да. Көпчүлүгү абдан дээрлик бардыгы колдоп жатышат. Биздин үмүтүбүз абдан зор. Бул борборлордун жанагы иштөөсү үзгүлтүксүз жүрөт деген. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын арты менен түзүлгөн борборлордон бир канча жаштар алдыга жылып, ишкерлигин баштагандар өйдөлөй берет. Ал эми Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстан жаштарын колдоону муну менен токтотпойт. Жаштар борборлору эми аймактардагы өнүгүү, биригүү жана ынтымактын чордону катары кызмат кылмакчы.